Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, эфирде Доре Шоу программасы. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Актаңдай акын Азамат Болгонбаев. Саламатсызбы агай? Саламат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, шүгүр, рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанай албетте жакшы. Бул телеканал деген чыгармачыл адамдарга өзү кубат бере турган, элге тааныштыра турган, эл менен алака түзө турган жерде. Ошондуктан баягы эл менен жолугушууга, эл менен көрүшүүгө келгенде маанай дайыма жакшы болуш керек деп эсептейм. Алгачкы сурообуз ошо төкмөлүк өнөргө кантип келип калдыңыз эле? Муну негизи эле төкмөлүк өнөрдү үйрөнүп алууга мүмкүнбү, же болбосо адамдын мындай дээринде болуш керекпи? Эми деги эле төкмөлүк өнөр эмес, деги эле ар бир кесип бул адамга маңдайына жазылган бир буйрук, маңдайына жазылган бир напси болсо керек деп ойлойм да. Анткени кайсыл гана кесиптин ээси болбосун, бул эң биринчи максаты ошол өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн элине, жерине кызмат кылуу эсептелинет. Ал эми төкмакындык өнөр бул кыргыздын тарыхында дагы, кыргыздын бүгүнкүсүндө дагы, кыргыздын келечегинде дагы бир өзгөчө орду бар, чоң касиет болуш керек деп эсептейм. Албетте бул биринчи Кудайдан. Жеке менин оюмда төкмөлүк өнөрдү үйрөнүп алууга мүмкүн эмес го деп ойлойм да. Себеби кайсыл бир деңгээлде, бир көкүрөктө, көөдөндө бир катылган бир түпкүлүк болуш керек деп эсептейм. Ошондуктан бул нерсени үйрөнүп алууга мүмкүн эмес го деп ойлойм. Бирок дээрлик кыргыздын ушул мурдагы бир мезгилдеринде, кыргыздын байыркылыгында, кыргыздын кече эле бир 100 жыл нар жак бер жагында ушул көпчүлүк эле кыргыздын атуулдары бул жамактап сүйлөгөндү билген адамдар болгон да. Деги эле уйкаштыгын экенин, уйкаштырып сүйлөгөндү, куюлуштуруп сүйлөгөндү, деги эле баягы сөздүн кадырын, сөздүн аброюн, сөздүн сырын, сөздүн сыйын билген адамдар дээрлик көп болгон. Бирок баягы ошонун ичинен дагы баягы суурулуп, мыктынын мыктысы болуп, Токтогул атабыздай болгон, Арыстанбек бабабыздай болгон, андан бери карай турсак Эшмамбет акындай болгон, Жеңжоктой болгон, андан бери карай турган болсок Осмонкул Алымкулдай болгон, ошол сөздүн кадырын билген коомдо дагы өзгөчө болуп чыгып келген ошондой бир асылдар болгон. Жеке өзүм жөнүндө айта турган болсок, 97-жылдары Замирбек Үсөнбаев биздин устатыбыз, аксакал акыныбыз, мына учурдагы биздин залкар. Ошо кишини негиздеген акындар жана манасчылар деген ассоциация бар экен да ошол учурда. Анан бир чоң эл аралык уюмдар менен иштешип, жерлердеги Кыргызстан боюнча, Кыргызстандын 7 облусундагы баягы өнөрдү пир туткан ошол кездеги аксакалдарды, ошол кездеги өнөрдүн баягы алып жүрүүчүлөрүн, залкарларын, ушул өзүңөрдүн өрөөнүңөрдө, өзүңөрдүн аймагыңарда, өзүңөрдүн баягы айылыңарда өнөргө жакын баягы бир-эки балдар болсо, ошолорду жетелеп шакирт кыласыңар деп атайын программанын негизинде тандап алып өзүңөр окутасыңар деп, анан ошол устаттарга атайын айлык төлөп, шакирттерге болсо стипендия төлөп окуткан бир канча жыл. Бир жылдай окутса керек элек го. Анан ошол учурда бизде, мен өзү Арашан деген айылдан болом, жогору жакта, жаныбызда Койташ деген айыл бар. Ошол жерде Абдылашым Исмайыл уулу деген аксакал киши бар эле. Анан ошол киши бир күнү таң атпай издеп келип калды. Эми мен ага чейин баягы 90-жылы мектепке баргам, ошол мектепке барган учурдан тарта эле комуз үйрөнүп, Өзбек Кадыркулов деген агайым бар болчу. Ошол кишиден үйрөнүп, анан комуз жерди ырдап жүргөм. Анан айтор ошол Абдылашым аксакалга учурашып, ошол жанагы жерден окуп чоң фестиваль болду. Анан көп аксакал акындар менен, ошол кезде Ашырал ата менен, Тууганбай ата менен, Орозбек Кутманалиев аксакал, манасчылардан Нуркашева, Назарбек аксакал, таласта чоң аксакалдар бар эле. Асанкан деген манасчы чоң аксакал бар эле, көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетти. Ошол кишилер менен учурашып ырдап, анан кийин искусство университетине тапшырдым, Замирбек агайдын классына. Анан ошол жерден баягы аралашып, ошол жерден баягы сөзүн угуп, кебигин угуп атып, анан 2001-жылы Айтыш коомдук фонду түзүлүп калды. Анан негизи эле жеке менин багыма мындай көп нерсе бир убагы менен мындай түзүлө калып, маселен Айтыш фонд түзүлүп калды, окуумда шыр болуп кетти. Анан ушул өнөргө негизи эле ушул дитим менен
бір абдан бір таасирленип аралаштым да баягы жүрөгүм менен. Анан мен акындарга тамашалап койгон көбүнчө. Тиги ой бирөөңөр Эшмамбеттин тууганы болсоңор, бирөөңөр Алымкулдун айылынан келсеңер, бирөөңөр Токтогулдун жеринен келсеңер, бирөөңөр Эшмамбеттин тиги жакыны болсоңор, бирөөңөр Жеңижоктун урпагы болсоңор, бирөөңөр Арстанбектин урпагы болсоңор. Ой мен мына жерде эле Бишкектин жогору жагынан түшө калгам. Мага рахмат айткыла силер менен кошо жарышып айтышып жүргөнүмө деп. Албетте биринчиден бул Кудайдын насиби, өнөр. Анан экинчиден ушул адамдын дагы ушул бир дилгерлиги болуш керек деп ойлойм ошол ишине. Келгенде жалпы теле көрүүчүлөр менен комуздун коштоосунда амандашып алыңыз. Амандашып алайын уяндыдан алдыда турган эл менен, абал кылардын салт экен андан акындар айтса термеден. Кашыңарга келгенде калкым ырдагым келет дембедем. Жалпың эл бата беришсе жалтанмак элек эмнеден. Асылдар келсе кеп айтып, акындар келсе төргенен. Ырлары менен кыргыз эл эминелерди көрбөгөн. Ырамандын ырчуулу күн түнүң айтып манасты. Күпүлдөгөн маалдаң маңдайың ырдан тердеген. Сагынбай менен саякбай сабалап айтса манастың ой. Аргачан намыс бербеген. Болбосоң Арыстанбек бабабыз. Тетиги каркыранын сазында, каркыранын башында. Ал жердин кооздугун ырысы дем берген экен акынга. Ар бир черткен кайрыгың азыраак калпак элген асылда. Болбосо Токтогул деген ким болгон? Акындарга пир болгон. Эшмамбет деген ким болгон? Айтышкан акынына аргачан акындык менен сүрү болгон. Андан бери карасаң Жеңижок деген алпакын жеңген акын канчасын, Жеңижоктун кайрыгын уккан кезде кыргыздын өөнү кайдан чарчасын. 7 күнү Жеңижок аккан суунун ырдаган, жаратылышты сыйлаган алпакындардан болуптур. Токтогул менен сырдашкан салт акындардан болуптур. Андан бери карасаң барпы деген билебиз, азырдан айтып жүрөбүз. Ар бир айткан кайрыгын көңүлүбүзгө түйөбүз. Осмонкул калык Алымкул океан болгон чалкыган, оозундаңыры таңшыган. Андан бери карасаң Ысмайыл Токтонаалы бар, эң ырдай турган жагы бар. Алар дагы бир кезде элине болгон таанымал. Андан бери карасаң Токтосун менен эстебес Торгою кыргыз калкынын элине чыккан кезинде эргиген ырдын артыгын. Андан бери карасаң Ашыралы Тууганбай алпакын болгон калкына бизге окшогон балдарды азыр калтырып кеттиң алтын артына. Арман дүйнө ушул экен, Элмирбек деген ким болгон? Эргиген кезде кыргызга эки ооз сөзү болгон. Ошондой жакшылар өттү дүйнөдөн, нарктуулар өттү дүйнөдөн, ак калпак элди сүйлөгөн ошондой барктуулар өттү дүйнөдөн. Азыр акындардын алп экен Замирбек деген устатым үйрөтүп жүрөт жаштарга улуу өнөр нускасын. Амантай менен Абдылда акындардын макалы, акындардын сакалы азырда кыргыз калкына айтыш куруп жатабы. Жеңишбек деген алпакын жерге бискен ырдаса эң уккандар кантип чарчасын. Акындын кайрыгы менен акындын көөнүбүз таркасын. Эмиң атайын келип калган соң акындардын аттарын курап ырдап жатамын. Акыбалын алардын сурап ырдап жатамын. Комузумдун кайрыгын чыңап ырдап жатамын. Атайын мында чакырсаң мен даң эминеге капамын. Кагылдайын кыргыз эл сактап алып жүрөлү санаттуу элдин макалын. Анткени кыргыз ким болгон? Кыргыз деген тарыхта даңтуу элден болуптур. Улууларын сыйлаган салттуу элден болуптур. Өнөрүн уккан кадырлап нарктуу элден болуптур. Бабалары бат айткан барктуу элден болуптур.
Аламда қанчаң ұлт бар, қанчасы қалды түгөніп, а біз болса жашайбыз, қырғыз деген елім бар, улуу өнөргө сүйөнүп. Ақындарың арқачан ақ тілектерді тиленіп, қайырлар менен жарышып, ой қылымдар менен алышып, анкені қырғыздар жашай түбөлүге. Бәлі азаматсыз Рахмат. қолшалар болсын. Бай айтып қатымыз, үш бұро жалғыз тек үш қылғымыз, чертілбейт, күгі келбейт, чебер қолсыз. Опоңой көрген көзге жөпчінікөй, ауырақ өнөрі бар айтып болғыз дейді. Бұл қомыстындағы өзінше тарих болсы керек? Эми бұл қомысты өткенде ушул теге бір жақшы ағабыз бар екен. Ушул ағабыз атайын ушул Элмирбек акынга, ананда ушул жанында бір эки акынга ушул комуз белек кылсам деп жүргөн экен. Анан тилекке каршы агишин көзү өтүп кетти Элмирбек агабыздын. Анан бир комузду ошол уулуна, бир комузду мага, бир комузду дагы ошол өнөрдөгү замандаштарына арнап белек кылган экен. Ошол комуздардын бири. Анан өзүнүн чертип жүргөн дагы комузум бул Көлдө илгери Жан Серке деген уста болгон экен. Ошол кишинин комузу бар. Анан дагы жөнөкөй комуздар бар. Айтор баягы көңүл кайсы күнү кайсы комузга туура келсе ошону алып чертип ырдамай. Эми комуз деген бул акынга кубат бере турган, дем бере турган баягы жандай шапкан күлүктөй болуп, жаныңа эргүү тартылай турган нерсе да. Ошондуктан комуз бул акынга дем бере турган комуз. Бул комузду ошол Орозобай деген, Орозобай Кенчинбаев деген чоң биздин аксакал замандашыбыз бар, чоң уста абдан. Ошол кыргыздын улуттук аспаптарынын бир тобун даярдайт. Ошол улуу кенчти, улуу мурасты алып жүргөн адамдардын комузу мына ошол дайыма сыймыктанам ушул жакшы адамдардын комузу менен. Демек тарих ушундай. Тарих ушундай, ооба. Баягы эл көзүнө эл адамы болгондон кийин баягы мындай эме да, жеке жашооңуз мындай коомчулукка кызыктар десем болот. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Жеке жашоо деле эл катары, баардык нерсе эл катары. Арашан деген айылда турам мен. Ушул Бишкекте окууну бүтүп эле анан ошондон бери ошол жакта турам. Анан өзүм ошол жерде туулуп өскөм. Анан негедир шаардын кымкуутуна аралашып жашагым келген жок. Анан ошо Арашан деген айылда турам. Келинчегимдин аты Жайнагүл. Бир уул, 3 кызыбыз бар. Келинчегим өзү да чыгармачыл адам, бирок баягы бала менен үйдө, балдар азыр кичинекей. Чоң уулум аты Осмон 5-класс окуп калды. Андан кийин кызым Керемет 1-класстан окуйт. Андан кийинки кызымдын аты Мелмил, ал болсо бала бакчага барат. Андан кийин кызымдын аты Айгүлү, ал болсо жаңы 2 айда болду элек. Ошондуктан бала чака менен үйдө. Апабыз менен турабыз, апамдын аты Гүлмира. Ал дагы өзү эми чыгармачыл адамдар эмес, бирок мындай чыгармачылыкты сүйүп аздектеп билген адам. Ошол аты менен айылда турабыз. Уулум деп калдыңыз. Уулуңуз Осмон сиздин жолуңузду жолдойм ата, мен дагы төкмакын болом десе, кандай дейсиз, эмне дейсиз? Албетте, эгер дили ошол көкүрөгү, көөдөнү ошол өнөргө кытай турган болсо, анда албетте жок дей албайм. Ага мен жок дегенге акым да жок болуш керек деп ойлойм. Анткени өнөр деген бул касиет да чоң. Ошону аздектеп алып жүрүш керек, ошону сыйлаш керек, кадырлаш керек. Анан албетте өнөргө баш салам десем да жок дебейм. Деги эле төкмагындык өнөр эмес, деги эле башка бир өнөрдүн башка тармагына барам десе дагы. Албетте өзү кызыккан жака ошол колдоп сүрөөгөнгө аракет кылам. Жакшы. Азамат мырза, ошо сизден сурагым келип турат. Азыр кыргыз, казак акындарынын айтыштарын ошол учурда мисалы сахнага чыкканда жаңыданча казак туугандарыбыз менен айтышып аткан учурда мындай чымчып, бириңиздерди сындап, ушундай көп болот да. Анан сахнанын артында кандай болот? Мындай пикир келишпестиктер жаралабы? Албетте андай учурлар дээрлик болбойт. Себеби айтыштын табияты ошондой да. Айтыштын табияты ошол айтыш керек бири-бирине болгон. Көйгөй болобу, талаш тартыш маселе болобу, дипломатия болобу, алака болобу, ынтымак болобу, кандай гана маселе болбосун, айтыштын табияты ушундай, айтыш керек. Илгертен тарыхта да ошондой болгон. Тарыхта дагы бир топ казак-кыргыз ортосунда орчундуу маселелер айтылган. Бирок ошол учурдагы билармандар,
ошол учурдагы элдин мыктылары, ошол учурдагы элдин баягы башчылары дагы сөз кадырын билген адамдар болгон да. Анан ой, экөө тең мыкты акын экен деп, маселен Арыстанбек менен Сүйүнбай айтышкан да. Биринен бир ашкан акын экен деп, анан токтотуп койгон айтыштычы. Баягы ар жагы чоң эме болуп кетпесин деп. Ал эми азыркы айтышта болсо, азыркы айтышта дагы ошондой баягы орчундуу маселелер айтылган учурлар көп болот. Ошол нерсенин бардыгын көзөмөлгө алып тура турган, ошол нерсенин бардыгын баягы таптап, баптап айта турган бул акын өзү. Эми акын өзү кайсыл нукка буруп айтышса, ошого жараша айтыш болот. Маселен, Раматылык Элмирбек агабыз айтыштын өңүтүн бир чоң улуу дипломатияга буруп кеткен да. Бизде көбүнчө айрым күйөрмандар бар, ушул эки акын чыгып эле бири-бирин база калса экен депчи баягы. Ушу бири-бирин база калып эле ушул бири-бирин тиги талап урдаса экен, бири-бирин кордоп урдаса экен деп деген да күйөрмандар бар. Анан жок, бирок ушул мен ушул Элмирбек акын тараптын саясатын көбүрөөк ыктайм да, анткени ушул көбүрөөк дипломатияга, наркка, улуулукка, даңазага баш салып айтышкан. Ошондуктан айрым учурда болуп калат ба түшүнбөстүктөр. Сурап кайрабы артынан. Бул маселе кандай козголду, мындай түшүндүрүп айтып берсең, анан ошондой түшүнүп калышат. Негизинен бирок өтө бир кырсылдашып, каршылашып, талашкан тартышкан маселе болбойт негизинен. Болгон эмес, э? Болбойт, ооба. Казак-кыргыз акындар деп калдык. Айтсаңыз, ошо казак-кыргыз төкмөлүк өнөр казак-кыргызды гана бар деп калабыз да. Сиздин оюңуз кандай? Негизинен эми бул жаратмандык болгондо баягы импровизация деп коебуз, эми азыркыча тил менен айтканда импровизация. Менимче бул түпкүлүгүндө көп эле улуттарда болгон да. Түпкүлүгүндө көп эле улуттарда болгон. Себеби деген табияты ушуга жакын болуп атпайбы, баягы байыркы өнөр экени ушундан да. Баягы турган жеринде уйкаштырып сөз айтып, анан кооздоп, анан баягы жөн эле кооздой бербей ошол коомдогу маселени айтып, менимче бул байыркылык ушунда көп эле улуттарда болгон. Көп эле улуттарда. Тетиги Европанын деле, Американын деле, жана илгерки индеистерде деле, башкаларда деле менимче болгон бул. Уйкаштырып, жамакташтырып урдаган. Орустар деле частушки деп баягы 4 саптан кылып урдап атпайбы? Эми мүмкүн ал кийин 4 сап болуп кеткендир. Мүмкүн ал мурунку доорунда узагыраак ырдаса керек. Ал эми биздин көбүнчө түрк тилдүү элдерде, маселен биздин канатташ түрктөрдө, Азербайжандарда, өзбектерде, жана башка элдерде азыр деле бар уйкаштырып урдаганчы. Бирок бизчелик жанагындай айтышка түшүп, бизчелик оюн эркин айткан дээрлик ушул кыргыз менен эле казакта калды да. Ам байыркылыгында болгон, бирок тилекке карашы көпчүлүгү сактап кала алган эмес. Менимче сактап кала алган эмес. Азыр деле түрктөрдө, Азербайжандарда айтпыз, Азербайжандар бир жылы ашыктар деп коет да, баягы ашыктар деген да термин бар, өзү ушунду колдонуп баягы төгүп урдагандарга карата айтыла турганчы. Анан Азербайжандар чоң фестиваль өткөрдү. Первый международный фестиваль ашукская музыка депчи. Анан ошол жерге ал экөөбүз барганбыз. Анан Азербайжандардын аспабы саз деп коебуз, жана моюн узун, аябай чоң көөдөнүндө аспап болот, аябай чоң. Анан ошону менен эки акынга окшогон киши чыгат экен да, анан бир 5 сап айтып, 10 сап айтып урдап бирдемелерди айтып ошол жерде, анан бири-бирин карап айланып тегеренип бийлеп коймой бар экен да. Анан ал экөөбүз тамашаладык, ушундай экөөбүз үйрөнүп ала турган экенбиз. Элге тиги саламдашып урдаганда бирден кайры ортосунда бийлеп кое турган жери бар экен да, тамаша кылганбыз абдан. Анан бар өзбектерде бар. Астанага бир жыл айтышка барсак, молодежный фестиваль болчу, шабыт деген, азыр да бар. Көп ба жаштарга дем берди, Орто Азиядачы. Анан ошол жака айтышка барсак 2005-жылы Өзбекстандан бир акын келип калды. Анан жамактап бир аз ырдайт экен баягы өз алдынча. Анан бирок баягы кыргыз менен казактыкындай болбойт да. Ошондуктан негизинен көп эле улуттарда болгон, бирок тилекке каршы сактай албай калган. Жакшы. Баягы айтыш учурунда айтып калдык, мисалы көрүүчүлөргө мындай сырттан караганда аябай эле мындай жөн эле оңой эле көрүнөт да. Ал эми сахнанын үстүндө турган сиздерге мындай кандай оорчулук жаратат ошол учурда? Же сөздөрдү таппай, оюңуздарды жоготуп алган учур болобу? Мындай жөнөкөй караганда да азыркы сурооңду да, анан эң башында берген сурооңду дагы, маселен үйрөнүп алса болобу деген сыяктуучу. Кыргыздын өзү эми сөзү уйкашып турат да, туурабы?
ой қанет қандайсың, телефон жалсам албайсың, жайылым іздеп барбайсың деп сөйлей берсе болады, эми ал жамакта мындайча айтканда. Тиги ошол сыяктуу мындай уйкаштыктардын өзүнүн бир техникасы бар да, ырдын өзүнүн бир техникасы бар. Маселен, кыргыз 7-8 муун менен ырдайт да. Анан 7-8 муундук сап көпчүлүк учурда 3 сөздөн, көпчүлүк учурда ошол 3 сөздөн турат да. Маселен, ардактуу журтум аманбы дегенде 3 сөздөн туруп атпайбы. Анан айрым учурда кыска сөздөрдөн баягы курамы болуп калган учурлар дагы болот. Анан 7-8 муун жана ардактуу журтум аманбы дегенди бөлсө ошол 7-8 муун чыгат да. Ошол бир кайсыл бир деңгээлде техникаларын баш салып үйрөнсө болот. Эгер музыкалык албетте комуз черте алса, эми баягы тили тантык болсо чешендиги не пайда деп, тили тантык кишинин чешендиги деле көрүнбөйт. Анан кээ бир акындар бар. Сөзү абдан баалуу, абдан мыкты сөздөрдү курайт, мыкты билет тарыхты дагы, адабиятты дагы. Бирок тилекке каршы үнү жок акындар болуп калат да. Кээ бир акындар бар, ыры жакшы эмес, бирок үнү абдан сонун. Анан кайкалап кемер курду тагынып, чапанды кийип алып, анан үнү ушундук да, булбулдай болуп ырдаса, анын ыры жакшы болуп кетиши мүмкүн да. Ушундай нерселер да бар. Ал эми айчыкка чыкканда албетте даярданып алып чыгасың. Даярданып алып десе көпчүлүк айрымдар ойлошу мүмкүн. Жаттап алып чыгат экен депчи. Эми анча сапты жаттаганга деле мүмкүн эмес чындап келген. Өзүңдүн оюң дагы ошого мүмкүндүк бербейт жаттагангачы. Айрым болот, бир 5-6 сапты курап мен ушуну айтам. Коомдо момундай орчундуу нерселер болду. Маселен, коомдо өткөндө шайлоо болду. Ошол шайлоодо мындай окуялар болду. Мен ушуну айтайын. Азыр оору жүрүп атат, ушуну айтайын. Мамлекетте момундай кырдаал болот, аны айтайын. Баткенде чек-араны коргой албай атышат, ошону айтайын. Ошого мүмкүнчүлүк түзүп берген, муну айтайын деп, анан ойлоруңду даярдап аласың, анан ошону айтканга аракет кыласың. Албетте, айрым учурда оюңан чачырап, ар кандай нерселерге байланыштуу эми баягы маанайыңа да байланыштуу, эл күйүңө байланыштуу. Айрым учурда баягы элдин сүрөгөнүнө да байланыштуу болот. Сүрөгөнүнө да байланыштуу, эл сүрөбүйсө баягы ушундук нерселер чыгып келет. Бирок ошол учурда мындай билинбей, мындай туура эмес сөздөр айтылган учур болсо керек. Албетте техникалык каталар да болуп калат, чындап элечи, чындап эле. Бирок байкой каласыз. Байкой каласың өзүңчү. Анан кийин бирөөлөр жолугуп айтат. Бул жерде мындай сөз айтылып кетти, технический ката, чындап эле мындай жерде элге айтып кеткен болуп кете берет андай нерселер. Андай майда чүйдөгө маани бергеш керек. Ал эми негизги ошол маанисине, өзөгүнө, ырдын багытына маани. Эми ал жерде калыстар бар, мисалы калыстар сөз кадырын билген кишилер, алар дайыма тескеп карап турат, өзү ошого жараша баасын берет. Анан калган ошол маанайыңа жараша айтышка барып атканда ошол болушунча маанайыңды көтөрүп алып барганга аракет кыласың, анан ошого жараша ырыңды жак. Деги эле Төкмө акындын бул жашоодогу миссиясы дейбизби, же орду дейбизби? Ошо жөнүндө айтсаңыз, орду кандай? Негизи Төкмө акындын түпкүлүү миссиясы негизинен бул руханий баалуулуктарды даңазалап туруу да, адамдарды руханий улуулукту, руханий бийиктикти, руханий тереңдикти даңазалап, маселен, жогоруда ошол эле жең жоготабыз, ошол эле барып атабызда да өзгөчө көп да. 18.000 ааламды, жаратылыштык кубулуштарды барып атабыздын чыгармаларында бар. Шамал, от, бардык жаратылыштык кубулуштарды да чыкканда, бул түбөлүктүү философияны ырдаган. Түбөлүктүү тема да туурабы? Барпынын ырын демек англисче которсо ошол Англияда түшүнөт, Америкада түшүнөт, немисче которсо Германияда түшүнөт, орусча которсо орустар түшүнөт. Түбөлүктүү тема да. Демек, кайсыл гана доор болбосун. Сен окусаң сага да жагат, мен окусам мага да жагат, баарына жагат. Кайсыл мезгил болбосун. Ал капитализм болобу, социализм болобу, 21-кылым болобу, 28-кылым болобу, баары бир жаратылыштык кубулуштар ошол боюнча кала берет да, туурабы? Биз 100 кабат үй курсак дагы жаратылыштык кубулуштар кала берет. Ошол улуу философияны ырдаш керек деп эсептейм, эң биринчи. Анан албетте коомдук ошол болуп аткан нерселерди акыйкат таразылап берип туруш керек. Акыйкат таразылап берип туруш керек. Ошолорду ырдаш керек. Бирок ал нерселер түбөлүк калбайт. Маселен, Акаевдин учурундагы акындардын ырдаган ырларынын азыр таасири жок дейм азыр. Сайыз убагында ырдаган ырлардын таптакыр таасири жок азыр. Кереги да жок. Укуубуз да келбейт, окуубуз да келбейт. Себеби Ленин жөнүндө айтылган ошол учурдагы
эме жөнүндө, саясат жөнүндө айтылган. Демек кызыгы жок. Ошондуктан публистика деп коет го журналистикада. Публистика деген бул төөлүк калбайт да, ошол учурга таасирин берет. Ошондуктан төөлүктүү дагы анан ошол учурдагы кырдаалды да ала жүрүш керек. Анан негизги акындын түпкү миссиясы бул ошол руханий байлыктарды даңазалап жүрүү өмүр бою. Ошондой азыр дагы төөлүктүү темалар бар сактап кала турган. Ошолорду ырдаш керек деп эсептейм. Анан эми акын азыркыча айтканда илгери бул Төкүм акын өзү телевиденияда болгон, радиода болгон, сайттагы да болгон да. Себеби бир жактагы жаңылыкты бир жака айтып берип турган да. Ой, баланча жерде баланча болуп тур, баланча болуп тур. Баланча бий чоң той берип мындай кылыптыр. Же болбосо мындай бир орчундуу окуя болуптур деп даңазалап айтып турган. Анан акындар, кыргыз акындары коомдо, эл арасында ошолдогу таасирин мен ойлойм азыр да жогото элек. Себеби акындан күтөт. Акындан дайыма ушул акыйкатты күтөт да. Анан заман өнүгүп кетсе, маселен, заман өнүгүп кетсе, акындын багыты да өзгөрүп калышы мүмкүн. Заман өнүгүп, эл жакшыга түшүп, эл жакшы жашап калса, көйгөйдү айтпай каласың дандачы. Туурабы? Көйгөйдү айтпай каласың. Анан акын ошондон нак өзүнүн бир улуу философиясына түшөт да. Азыр акындын көп көйгөйү эмнеде? Ушу элдин көйгөйүн айтам, элдин маселесин айтам, элдин чындыгын айтам деп жүрүп өтөт да өмүр үчү. Стресс болот, ага депрессия болот ал нерсеге. Анан кой үстүнө торгой уялган заман келип калса, анда акындардын да ырынын багыты өзгөрүшү мүмкүн. Анда акын жалаң ошол улуулук философияны ырдап калышы мүмкүн. Акын өзүнүн түз чыгармачылыгын ырдап калышы мүмкүн. Акын азыр ким? Акын азыр саясатчы дагы, акын азыр публицист дагы, акын жазуучу дагы, акын баардыгын айтыш керек да. Ошондуктан мезгилине жараша нерселер болуп турат. Убакыт учкан куш дейбиз, Азамат ага. Келиңиз анда сизден коштошууга айрыктар болсун десек анда. Сөз сөйлөтүн сыйлаганы элге тилейм амандык. Барын чыдап көтөргөн жерге тилейм амандык. Аксакалдар отурган төргө тилейм амандык. Ала тобус шаңкайган, чалкып жаткан бул жакта көлгө тилейм амандык. Кылымдан бери келаткан кутка тилейм амандык. Акындарды сыйлаган журтка тилейм амандык. Кылымдан бери жашаган салтка тилейм амандык. Улуулар менен кичүүлөр кадырлаган бири-бирин наркка тилейм амандык. Кам манасты чыгарган калкка тилейм амандык. Акын деген ошондой ак тилегин сайраган, акын деген ошондой айырмасы жок дайрадан, акын деген ошондой калкка ыңырын арнаган. Амандык тилейм барыңа, журтум көрүшкөн чөктүңө кайрадан. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип алтындай убактыңызды бөлүп, биздин Котту студиябызга келип бергениңиз үчүн дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге да ийгилик каалайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.